Шаарга бул жылыда кайрадан 2 миллион даана гүл отургузулат. Учурда Күнөзканада кызматкерлер гүлдүн 20 түрүн даярдап жатышат. Алар 58 түстөгү кооз гүлдөр. Ал эми өзгөчөлүк катары виола гүлү көрк бермекчи. Ал күз айында эле жерге отургузулган. Виола бай чечеке сыяктуу алгачкылардан болуп гүл ачат. Жогорудагы айтылган виола гүлүн ачып бүткөн соң анын ордун катаран, петуния, сальвия жана башка бир топ гүлдүн түрлөрү менен алмаштырылат. Ал эми андан сырткары жакынкы күндөрү жок азын гүлү дагы шаардын көчөлөрүнө чыгарылмакчы. 6000 түп тюльпан чыгат, жок азын деп коет. Аны дагы ушу шаардын көрүнүктүү жерлерине чыгарабыз. Былтыркы жылы 10 000 чыгардык эле. Аны ушул карантин болуп эл көрбөй калды. Кудайга буйруса быйыл шаардыктарды ушул кайрадан ошо тюльпан гүлдөрү менен кубандырабыз. Февралдан тартып Оштун көчөлөрү, эс алуу парктары жаңы көчөттөр менен толуктала баштады. Жакынкы жаз айынын келишине өсүмдүктөрдү тигүү үчүн жерлер казылып, 800 даана ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу көчөттөр, арча кайыңдар даярдалган. Алар шаардагы 6 объектке жайгаштырылат. Кустарында где-то 3 вид чыгарабыз, где-то 50 000 чейин, до 50 000 это минимально. 50 000 чыгарат. Ана хвойныдан на пландан где-то 1 000 жакын барып калат го. Ал эми шаардагы жашылдандыруу ишканасы жыл сайын тиешелүү жерлерге көчөттөрдү отургузуп келет. Бирок алардын 80% өнөт. Ошондой эле кызматкерлер тигилген көчөттөрдү көзөмөлдөп турганы менен айрым учурда белгисиз жарандар уурдап кетишет. Бул жерге мурда ийне жалбырактуу сосналар эгилген эле. Адамдар сындырып уурдап кеткендигине байланыштуу ушу жок жерлерин азыр ак кайыңдар эгип атабыз. Бул жерге 55 тан ак кайыңдын орду даярдалган. Бул көчөттөр Тилеке Батыр көчөсүндөгү Ак Буранын чекесиндеги көчөттөрдүн бардыгын алынып атат да, ошол жерден алынган көчөттөрдүн бардыгы кайра бул жерге отургузулуп атат. Баанда өлүп калуу максатында кайрадан жандандырып өстүрүп атабыз. Ал эми ишкананын күнөөсканаларында 6 жылдан берки өсүп келе жаткан өсүмдүктөр бар. Табигый чөйрөнү кароодо жетишпестиктер болуп келген. Азыр бир топ шарттары жакшырып калган. Даярдалган гүлдөр март айынын башынан шаардын көчөлөрүнө отургузулуп баштайт. Мерим Алмазбек кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.